Мындан 14 кылым алдын Азирети пайгамбарыбыз ага Аллахтын саламы жана салаваттары болсун кабарлагандай, ак каранын орду алмашып калган ушул заманда ыйманды, аруулукту жана адеп ахлакты сактап калуу абдан кыйын болуп турат. Чыныгы мусулман катары азгырыктарга толгон мезгилде биз үчүн эмне жакшы, эмне жаман экендигин айырмалоо менен өзүбүздү жана жакындарыбызды ыпластыктардан сактай жүрүшүбүз керек. Тийиштүү иликтөөчү уюмдардын билдиргенине караганда, акыркы учурда гендердик кризистен дарыланган балдардын жана жаштардын саны 25 эсеге өстү. Америкалык Pew изилдөө борбору жарыялаган сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча 2002-2019 жылдар аралыгында гомосексуализмди нормалдуу көрүнүш катары кабыл алгандардын саны айрым өлкөлөрдө 86%га чейин көбөйгөн. Бул ыпластыктын кескин түрдө жайылуусу ЛГБТ лоббисинин бузуку пропагандасы менен тыгыз байланышта. ЛГБТ айрыкча медиа жана кино аркылуу тамыр жайып, адамдардын аң сезимине нормалдуу көрүнүш катары орноп жатат. Бүгүн ЛГБТнын жеке үгүтчүсүнө айланган медиа жана кино индустриясы коомчулуктун пикирин, элдин аң сезимин калыптандыруучу жогорку потенциалга ээ. Бул эки тармак адам жашоосуна киргенден тартып, канча деген идеологиянын жайылышына салым кошту. А учурда ЛГБТнын үгүтчүсүнө айланды. Көз карандысыз кинематографиянын эң чоң фестивалы эсептелген Sundance кино фестивалы бир канча убакыттан бери ЛГБТ тууралуу тасмаларга кеңири орун берип келет. Аталган кино фестиваль ЛГБТ нормалдаштыруу үчүн бардык куралдарын мобилизациялоодо. Ал эми 1980-жылдан тартып ЛГБТ темасы камтылган тасмаларды чыгара баштаган Голливуд ЛГБТ камтылган тасмаларга артыкчылыктарды дагы да бере баштады. Ал тургай бул ыпластыкты чагылдырбаган өндүрүштөрдү кара тизмеге киргизип жатат. Оскар болсо эми 2024-жылдан тартып сыйлык үчүн ат салышкан тасмалардан ЛГБТ темасынын көтөрүлүшүн талап кыла баштайт. Дүйнөнүн 190 өлкөсүндө иштеп 300 миллион катталуучусу бар Netflix платформасы жыл сайын жүздөгөн тасмаларды жана сериалдарды чыгарып келет. Тилекке каршылардын арасында ЛГБТ элементтери камтылбаган кинолорду кездештирүү кыйын. Netflix үгүтчүлүк миссиясын аткаруу менен эле тим болбой, ЛГБТ лоббилерине каржылык колдоо да көрсөтүп келет. Алсак 2019-жылы $60 миллион бөлүп, эми бөлүнгөн каражаттын саны мындан да өсөрүн билдирген. Эске сала кетсек, Netflix платформасынын Кыргызстанда да көрөрмандары бар. Платформага катталган мекендештерибиз төлөнгөн акчанын бир бөлүгү ЛГБТ лоббисине кетип жатканын билип коюшу керек. Батышчыл медиа жана кино индустриясы тарабынан ЛГБТ пропагандасынын бороону согуп турган ушул тапта тийиштүү бийлик бутактарына, маданият өкүлдөрүнө, педагогторго, ата-энелерге, диний насаатчыларга, врачтарга, айрыкча психологторго, деги эле бул көрүнүшкө кайдыгер карабаган жалпы коомчулукка чоң жоопкерчилик жүктөлүп турат. Сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам жана салаваттары болсун, ким бир жамандыкты көрсө, аны колу менен өзгөртсүн. Эгер колу менен өзгөртө албаса, тили менен өзгөртсүн. Тили менен өзгөртүүгө кудурети жетпесе, анда ошол жаман ишти жүрөгү менен жек көрсүн. Бул ыймандын эң алсыз даражасы деп айткан. Ыйманыбыз биздин акыретибиз, жаштарыбыз биздин келечегибиз. Урпактарыбызга таза келечекти куруу үчүн ЛГБТ сыңдуу ыпластыктарга каршы туруу баарыбыз үчүн милдет.